Muратбеков Асылбек экөөбүз жеке бизнесмен адам. Ал киши базарларды да ачты мына Алапка районунда Өрүктүү айыл өкмөтүнө жана колунан келишинче эли журтубузга кызмат кылып келип атат туугандар. Биздин элибизде ушундай атаулдар көп болсун, жеке бизнесмендер көп болсун, эли журтубузга ушундай кызмат кылып жүрүштү насип этсин. Урматтуу туугандар, биз үлгү алсак ушундай инсандардан үлгү алып, бизден кийинки муунга үлгү иштерди жасап келсек жакшы болот эле туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, Muratбеков Асылбек экөөбүздөн Аллах ыраазы болсун, кылган ыхсандарыңызды кабыл алган болсун. Дайым ишиңизге ийгилик, эли журтубузга ушундай кызмат кылып жүрө бериңиз. Ден соолукта болуңуз. Акыркы күндөрү менен туктап кетмекчимин. Кабыл болсун. Орозо күндөрү өзүңүздөр билгендей, ушул Алапканын тургуну Жүзүстүн агабыз Асылбекке дагы бир жолу Рамазан айында бир Алапка элме деп өзүнүн осача белектерин бере жүрген экен. Ошондо бул жерде азыр айыптын бүт сот кызматкери, орун басар, представительдери келип отурасыздар. Ушуларды бир калыс өз даректерине жеткирип берип койсоңуздар, акырындан кийин ошол киши да бир эмне жардам болсун, сооп алайын деп айтылат. Ошол кишинин атынан барып тапшырып, ушул кымбаттап орозо күндөрү үй-бүлөгө аз да болсо жардам болуп калсын. Асылбекке болсо терең ыраазычылык каалайбыз. Өзүнүн өкүлдөрү турат. Ушул жерде Алапка районунда абдан чоң бир жакшы жумуштарды жасап берип атат. Буга чейин да көп болгонсуздар. Жакында мынакта магазиндердин ачылышы болот. 2 айдын ичинде ушул жерде еще базарды ачып берем деп. Кудай буйрса бул жер ачылып калса, Алапканын центри ушул жер болот да. Бар шарты менен жасап берем. Мындай проект дагы бир жолу айтып башка жерде жок. Бул жерде түшкөн кирешенин баардыгын 50%-ын, жарымысын бүт айыл өкмөткө берем деп. Өзүнүн жеке акчасын салып, бүт элиме деп аткан кишиге жалпы Алапкан элинин атынан только ыраазычылык гана айтабыз. Өмүрүн берсин, ишине ийгилик берсин. Элине берсе, 10 эселеп кайра кайтарып берсин деп өтүшөбүз да. Салам айтып коюңуз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ушул сиздерден суранып кетет элек, ушу эгелерине жеткизип, аны дагы бир жеткирип берсеңиз. Орозоңуздар кабыл болду, ал жолдар. Жакшы күндөрдө жолугушайлы. Рахмат. Өчүрөт менен коюп берсеңиз. Мен Аккоргон айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарымын. Ошол Аккоргон айыл өкмөтүнүн атынан, халктын атынан ошол Асылбекке чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми ошол берген айттыгын ошол керектүү үй-бүлөгө жеткирип, ыраазычылыгын айтып коебуз да. Рахмат. Пулуна береке кошула берсин, иштери илгериле берсин. Мына берде кичине сүйлөшүп отуруп, базар жөнүндө кичине сүйлөшүп калдык. Эгер макулдашып эмне болсо, субботага жылдырып койсо, жакшыраак болобу деп ушул Нурбек Бешенович айткандай эң Алапканын центрин айланып карашы мүмкүн. Базар келечекте күнүгө иштейт. Только воскресенье күндү күтпөйт, бардык шарт менен. Күнүгө келип ушул жерден керектүү мал жандыкты алып, демалыш суббота күндөрү может чоңураак болушу мүмкүн. Так күнүгө вещевой базар иштейт. Ушул жерде эң арзан продуктуну коюп берем деп атат район боюнча. Бишкектин баасында. Анан вещевой рынок келип алса, келечекте ошо жана центрдагы бир тыгындан кутулат элек да. Ушул жерге берки вещевой базар иштеп калса, бул мындай күнүгө иштечү жер болот да, Кудай буйрсачы келечекте. Өзү негизи өзү келип тапшырам деди эле, бет этпей калды. Анан бир тууган акесин жөнөттү. Бир тууган акеси ошо тартып базып берип койду. Ал базардын основной күнү субботага чекелип көрбөдүкпү? Маселе жок. Мен аслыга деле айттым эле да, муну сүйлөшкүлө дедим эле. Кабарын берен деп өзү убактысы болбоду, чыга албады. Аны Рустемге да айттык эле буну. Ошого мүмкүнчүлүк болсо элди тартыш үчүн субботага жылдырайлык. Основной күнүн. Адамдар алып келип туруп, анан эртеси базар күнү алууга бара берет. Анан күчөп кетсе, баардык жерде боло берет. Маселе жок. Туура эле ачылгандан бери союш жүзүлбөй атат азыр биздечи. Турат, келсеңиздер болот, постоянно болот союш. Жакшы условия. Азыр просто тиги жерден сатып, анан вещевой малын сатып, анан эл продукт алат экен, кийим-кечек алат экен.
ошого азыр кичине жол алысыраак болуп атат да. Эгер малын сатып бул жерден соода кыла баштаса, ал өзү эле келет. Жок, базар күнү малын жүктөп келип атат. Аларман жок болуп атпайбы? Базар күнү келип атат адамдар. Адам жок. Ошон үчүн башка күнгө коюп көрсөк жакшы болот дейм да. Маселе жок. Бизге кайсы күнү десеңиздер, колдоп гана беребиз. Любой. Ошону келишип, айыл өкмөт азыр болбой калды, Рустемге айтат элек. Азыр міне телефон деген бар, жарыяны берип туруп эле бардык жакка жеткизсе болот бул нерсени. Сапалакта деле суббота болуп жүргөндө. Суббота алып келип туруп, беден сата албады, эртеси чоң базар алып барып. Айчанда ошондой кылайык. Суббота эмес. Онда батаны бердиң. Сакал бир бата бериңиз эми. Aynen. Baralar şu orzan tutan orzan kavul bolsun. Şu berekesine bereke koşula versin, ömrü uzun bolsun. Baralar tinç bolsun. Amin, aytkanыз. Ушул Асылбекеге терең ыраазычылык билдиребиз. Ала Бука районуна жалпы буга чейин жасап келген иштери, мына бүгүнкү иштери, соопчулук иштери үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Ала Бука элинин атынан. Элге берсе, элге 10 эселеп Асылбекке кайтарып берсин демекчибиз. Ар дайым өзүндө ден соолугу бекем болсун, иштеринде ийгилик болсун. Буга чейин дагы көптөгөн иштер жасап келген, мындан кийин дагы Кудай буйрса, ден соолугу иштери жакшы болсо, элине жумуштарын, кызматтарын кыла берет деген терең ишеничтебиз. Дагы бир жолу үй бүлөсү менен аман эсен болсун демекчибиз. Ыраазычылык билдирем. Рахмат. Биз Көксерек айыл өкмөтүнөнбүз. Асылбек Муратбеков сиздин берген белектериңизди алып эзине жеткиребиз деген үмүттөбүз. Сиздин да тапкандарыңызга Кудай береке берсин. Сиз бирди берсе, сизге Кудай миңди берсин. Дайыма жакшылыктарда көрүшө берейли. Biz buna Akkorga ayıl ökmötүнүн башчысынын орун басары Төрөк Өскөнбек. Асылбегинин сага кааларым ушул узун өмүр чың ден соолук. Мына жерде кылып аткан айт майрамдыгына аябай биз ыраазы болдук. Сен жөнөткөн айт майрамдык белектериңе ушу адресине жеткиребиз баарына. Айткан белектер саламдарын жеткирип баарына эмне кылабыз. Кааларым ушул мындан дагы Кудайым бизге бирди берсен, Кудайым сага миңди берсин, ишиң өркүндөй берсин. Мына бул жерде көп пландарың бар экен, баары ишке ашсын. Кудайдан ушуну тилейбиз эми. Дайым жакшылык боло берсин, заманыбыз тынч болсун, эл журтубуз тынч болсун, дайым жакшылык боло берсин. Рахмат. Чоң суук иш болуп атат. Мурас ЖЧКсынын жетекчиси Муратбеков Асылбек Якубекович мына дагы бүгүн элдерге кайрымдуулук кылып, ун, май таркатып жатат. Биз өзү Асылбек Якубековичке өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби биздин Соломон участкасына шаар куруп берди. Бул жерде бардык камтыган ишканалар ачылып жатат. Ачылды, чоң мал базары ачылды. Ошол үчүн элдин атынан ушу соопчулук иш жасаган үчүн чоң терең ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Өмүр узун болсун, телегей кең болуп, дагы ушундай иштерди жасап тилектешпиз. Сиз кайсы айыл өкмөтүнүн тургунусу? Мен Өрүктү айыл өкмөтүнүн тургуну болом, жооптукка чогуу иштейм. Рахмат. Туугандар, мына бүгүн Жалал Абад областык Ала Бука районунун жеке ишкери бизнесмен Муратбеков Асылбек экенин элге болгон ушундай кайрымдуулугу орозо фитир катары элге таратат экен дайым жылда. Быйыл ушул нерсени бизге келип тартып бер деп талап кылгандыгы үчүн, суранганды үчүн биз келип тартып, мына ушинтип ар бир айыл өкмөткө, муктаж үй бүлөлөргө ушундай продукта бир пакеттен таратылып атат туугандар. Nolardan koyup taksam? Bardığında var. Her bir aile ökmötkө жазышыбан коюп чыктым. Актам айыл өкмөтүнө
Korban. Aile hükümeti. Kızlar aile hükümeti. Sumsar Şekaftar. Birinci May. Aile hükümetine. Kökserek aile hükümetine. Uşunun bari toğanlar, uşun Ehsan Katarı, Orozo Fitil Katarı, Muratbek Asılbeyke biznesmen, Kırgızстан жеке bir biznesmen ata ulu, uşunday kayрымдуулук ишин кылып атат тоғандар. Ушинтип элге ушундай кайрымдуулук иштерди кылып аткан үчүн дагы чоң эрк керек, чоң камият керек. Алла разы болсун дейм. Өтө сонун иш. Karankur aile hükümeti. Oyunға чейин таратышып атат мынакей. Yok paket aslında sana ne? Allah da çıkıyor öyle. Kottaş aile hükümetine. Muratbek Asılbeyke için elge vergen şunday ehsan işleri. Onlar Kottaş'tan sport bölmelikler olarak bir dağı 2-3 aile hükümetine. Maşallah kılattı onlar. Bunda sanat ağıl kaçamışlar ha? Oldu. İlk katar ha özüne. İlk katar koyuyor. Ha, 3 tane var ha. Sırayla akıl akıl. Çok gerek abi. Çok. Buga çeyin dağı 3-4 aile hükümetke yüktöldi. Muhtaç üyelerge hazır 1 may yüktölüyor. 1 may menен Karınkur şu Kökserek aile hükümetine. Kökserek aile hükümetinin aile başçısı özü baş bolup gelip şu muhtaç üyelerge hizmet kılayın dep şunday gelip produktlardı öz yüklöp şunday elbise hizmet kılap. Şunday insandan bizge gerek bolganda. Bizim mamleketimizge bizim Giysen çıkmadı.